Пероралдык регидратация үчүн эритинди даярдоо стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштардын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Керектүү жабдуу: кайнатылган муздак суу, көлөмү 1 литр таза идиш, өлчөөчү стакан, чөйчөк жана чай кашык. Регидратация үчүн дарыгер тарабынан дайындалган дары-дармектер. Эсиңерде болсун, даяр болгон эритиндини кайнатса болбойт. Аны 24 сааттан ашырбай муздаткычта кармоо мүмкүн. Процедурага даярдоо: эне жана бала менен байланыш түзгүлө. Учурашып, өзүңүздү тааныштырып, алдыдагы процедуранын жүрүшү тууралуу түшүндүрүңүз. Процедураны өткөрүү боюнча маалымдалган макулдуктарын алабыз. Колдорду гигиеналык ыкмада жууп тазалайбыз. Зарыл жабдууларды даярдаңыз. Пакеттин бүтүндүгүн жана жарактуу мөөнөтүн текшерип алгыла. Процедуранын аткарылышы: 1 литрлик идишке 200 мл жаңы кайнатылып муздатылган сууну куйгула. Пакетти ачып, ичиндегисин 1 литрлик идишке салгыла. Бардык кристалдары эрип бүткөнчө жакшылап аралаштырыңыз. Даярдалган суунун калган бөлүгүн куюп 1 литрге чейин жеткиргиле. Даяр аралашманы муздаткычта сактоо зарыл. 2 градустан 8 градуска чейинки температурада. Аралаштырманы 24 сааттын ичинде кабыл алуу керек. Препараттын таасирин сактоо үчүн башка компоненттерди кошпоо зарыл. Зарылчылыгына жараша аралаштырманы назогастралдык зонд аркылуу киргизсе болот, стационар шартында. Мурда даярдалып алынган аралашманын көлөмүн өлчөөчү стакан менен өлчөп алабыз. Өлчөнүп алынган аралашманы алдын ала даярдалган идишке куйгула. Баланы азыктандыруу үчүн энесине бериңиз. Процедуранын аякташы: баланын абалын сурап билгиле. Өткөрүлгөн процедура жана ага карата бейтаптын реакциясы жөнүндө жазгыла.